Жалал Абад шаарында балдар менен жаштарга ыңгайлуу шаар аталышында семинар өттү. Өнүктүрүү саясат институту тарабынан өткөрүлүп жаткан окуу тренингке жергиликтүү жана Кочкор Ата шаардык мэриясынын кызматкерлери катышты. Семинарда жаштардын укугуна жана кызыкчылыктарына тиешелүү чечимдерди кабыл алууга, жаштардын катышуусу, алардын эс алуусу, маданияты жана өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү боюнча талкуу жүрдү. Алардын турмуш сапатын жогорулатууга багытталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасы жөнүндө айтылды. Балдар менен жаштарга ыңгайлуу Кыргызстан демилгеси алкагында буга чейин өлкө боюнча 18 шаардын арасына сынак жарыяланган. Ага жалпысынан 6 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Сынактын жалпы талабын аткаруу боюнча докладты кантип даярдоо керектиги да уюштуруучулар тарабынан белгиленди. 2019 региондордо өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата уюштурулган. Долбоордун максаты өлкөнүн келечеги болгон жаштарга бакубаттуу шарт түзүп берүү, жергиликтүү бийлик жана жаштардын ортосуна мамилени чыңдоо, балдар менен жаштардын укуктарын коргоо. Эскерте кетсек, аталган демилге 1996 жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө 900дөн ашуун өлкө мүчө болуп саналат. Бүгүнкү иш-чара, өткөзүп аткан иш-чара ушул балдардын бүгүнкү күндөгү мисалы ар бир шаар доклад даярдап барат конкурска. Ошол докладты кантип даярдаш керек, эмне кайсы маалыматтарды докладка киргизиш керек, бүгүн ошол жөнүндө биз ушул окуу тренингде мэрия Жалал Абад шаары менен Кочкор Ата шаарынын мэриясынын кызматкерлерине бүгүн толук маалымат берип кетебиз да. Анан тышкары ошо конкурстун алкагында ошо индикаторлор боюнча ар кандай суроолор болсо бүгүн ошолорго баары толук биз кеңешибизди берип, буюрса биз ойлоп атабыз, өзүбүздүн жакшы аракетибиз менен, мыкты көрсөткүч менен республикада эң мыкты деген балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар бул Жалал Абад деген бир номинацияны алуу үчүн биз толугу менен аракет кылып атабыз. Бизде бир гана жаштар комитети эмес, бизде социалдык коргоо бөлүмү бар, шаардык ички иштер бөлүмү, билим берүү бөлүмдөрү, дагы башка мекеме уюмдардын катышуусунда биригүү менен бирге аракет кылып атабыз.